биздин элибизге да кайрылып айтып кетет элем. Баткен районунда Лелек районунда жашаган элдерди ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрүнө кайта берсе болот. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүгү болсо, жергиликтүү бийлик органдары, өзгөчө кырдаалар министрлигине чогуу транспорт уюштуруп беребиз. Көчөгө чыгып, ал жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Анын баардыгын биз өзү уюштуруп беребиз. Жана бүгүндөн баштап Кудай буйрса, мамлекетибизде чек арабызда тынчтык болот деп айтат. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Meni istegile, men de sizlerdi isteymin. Mağa şükürdük kılla, şükürçülük keltirgile, şükürsüzlük kılvağıla. Ya eyyühellezine amanu ista'inu bis sabri ve salah, innallaha ma'as sabirin. Ey iman keltirgenler, sizler jardam suragla menen, sabırdуулuk jana namaz menen, şek күмөнсүз Allah sabır kılıçlar menen birge. وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Jana sizler Allah'ın yolunda öldürülgöndördü sizler ölük dep aytpagıla. Alар tirүүлөр. Бирок sizler аны сезбейсиңер, билбейсиңер. Бүгүнкү күнү бүткүл ааламда когалаң, тополоң, келишпестик, кыяматтын жакын белгилери, кан төгүүлөр, бузукулар. Ошонун катарында Кыргызстандагы акыркы мына күндөгү чек арада маселелер адамды ойлонтура койбойт. Бирок өкүнүчтүүсү мусулманга кол көтөрүүсү. Курандан, хадистен карай турган болсок, бул өтө чоң зулумдук. Бирөөнүн бир карыш жерин акысыз зулумдук менен басып алуу, кол салуу, кыямат күнү Алла Таала 7 жерди мойнуна илебиз деген. Үйүнө бастырып келгендерге кол кайтаруу, бул милдет жана өзүнүн мал мүлкүн, үй бүлө бала чакасын сактоо үчүн жан берүү, бул шахадат, шейиттик. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала бул жерде айтып атканы, Алланын жолунда өлтүрүлгөндөрдү силер өлүк дебегиле дейт. Алар шейиттер дейт. Шейиттер тирүүлөр. Инда роббихим юрзакун. Робулардын алдында алар ырыскыланып атат дейт. Ошондуктан бүгүнкү күнү канча курмандык болду, жаштарыбыз өзгөчө. Ошолордун туугандарына, бир туугандарына көңүл айтабыз, кайгысын бөлүшөбүз. Балдар туура, адам өзү бул дүйнөгө келет, өлүш үчүн эле келет. 100 жылбы, 70 жылбы, канча болсо дагы ырыскысы түгөнгөндөн кийин, мына азыр Кыргызстанда 6,5-7 миллион, ааламда 8 миллиард, бирөөсү деле калбай. Бирөө аварияда өлүп атат, бирөө ооруп өлүп атат, бирок бирөө Алланын жолунда өлүп атат. Алла Тааланын жолунда жан бергендердин даражасы, кыямат күнү булардын шапааты, Алланын алдындагы була улуу сооптору Алла Кур'ан-ы Кариминде айтып атат. Силер аларды өлүк деп эсептебегиле дейт. Алар тирүүлөр дейт. Шейиттин биринчи тамчы каны менен Алла субханаху ва таала бардык күнөөсүн кечирет. Бактылуу адам ким өлсө, күнөөсү корсо өлсө да, бул бактылуу адам. Бактысыз адам шору курусун, өзү өлдү, бирок күнөөсү ошо бойдон калды. Шейиттерде эч кандай күнөө калбайт. Албетте жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Ким эле өзүнүн баласын, жаш жигиттерибиз өтө бир кайгылуу окуя, жакшы болгон жок бул. Киталу, пайгамбарыбыз айткан киталуху куфрун, мусулманга курал көтөрүү капырлык деген бул. Мусулмандын каны адал деп эсептеген, бул нак капырлык бул. Тугандар, баарыбыз Аллага жүздөнөлү,
дуа кылайлы. Бирок бул дүйнөдөгү мына кайгы кырсык бар го, ахиреттин алдындагы кайгы кырсыктын алдында кыпын эле экен да бул. Ахиреттин алдындагы кайгы кырсык туугандар. Бул түгөнгүс дозоктун азабы дейт. Ким мусулманды атайлап өлтүргөн болсо түбөлүктүү дозокто калат деп Куранда айтып койгон.